Men көп жылдан бeri намаз окуйм. Уул кыздарым да окуйт. Тилекке каршы жолдошум окубайт. Турмуш кургандан бeri 30 жыл арактын кулу болуп келет. Үй бүлөдө күндө чыр-чатак чыгарып, силердин намаз окуганыңар арам. Силер күнөөңө барып намаз окуйсуңар деп, намаз окуп аткан жерден уруп согуп, жай намаздарыбызды ыргыткан күндөр болуп жатат. Буга кандай чара колдонсо болот? Мен ушунчалык чарчадым дейт. 30 жыл болсо, 20 миллион сейлүүгө чыккан болсо азыр да калыптыр. Чыдап койсоңуз өлүп калат жакында. Айтып аткан себебим, Пайгамбар алейхиссалам айтты, bir adam көтөрүп кетип атышкан экен. Мустарихун ау мустараху минху деп айтты. Мунун мааниси кандай? Бул эс алып калды, же эс алып калышты деди. Жакшы адам өлсө эс алат экен. Бейишке барат да. Жаман адам өлсө калгандарды эс алдырат экен. Ошого эс алды же эс алдырды дейт. Ажырашып кетти деп айта албайм. Айтканы туура эмес. Bir janagıday bir döp beres galdirvay. Bir ökem. Ne kılabız? Sabır kılınız. 30 yıl boluptur, baldarınız bar eken. Baldar çoğoyup kalıptı, urdurbay kaldadı sizge. Dua kılınız. Balkim ömrün akırına kalganda hidayet gelip ketip, beyişte size birinci girip ketişi mümkün. Hiç vakta ümit, jamanda ümit üzleştir jamandan.